Саламатсыздарбы? Апам Деде Бактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен үй шартында эң оңой жана даамдуу болгон печеньелер жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач идишке бир жумуртканы чагып алабыз. Анын үстүнө 120 грамм кумшекерди кошобуз. 1 чай кашыктын учунда туз кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Венчик жок болсо, вилка менен же кашык менен аралаштырсаңыздар да болот. Анын үстүнө эритилген сливочный маслону кошобуз. Аз-аздан унду салып, камыр жасап алабыз. Мына жумшак камыр жасап алдык. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жайып, бөлүкчөлөргө бөлүп аласыздар. Эми бөлүнгөн бөлүкчөлөрдү тегерек формасына келтирип, талканга малып алабыз. Үстүн өзүңүздөр каалагандай формада жасап алсаңыздар болот. 180 градуста 20-25 мүнөттө бышырып алабыз. Мына биздин таттуу печеньелерибиз бышты. Сиздерге да сунуштайм. Тамагыңыздар таттуу болсун. Видеону жоготуп албоо үчүн лайк басып коюңуздар. Каналыбызга кошулууну унутпаңыздар.